Алмазбек Бейсенович, айтып коесузбу, онлайн качан бүтөт бизде? Себеби ал бүт ата эне бүт сурап атат. Менден да сурап атат. Аябай бизге кыйын эле болуп атат балдарды окутканга. Мугалим менен 1 саатта 1 сабак окуса, мен мына өзүмдүн балам менен 1 сабакты мен 2-3 саат жазайм. Себеби мен аны өзүм окуп, ага түшүндүрүп, андан сурап, ошентип атып 2-3 саат кетип атат. Анан дагы бир суроом бар эле, суроо эмес, ошо сизге сунушум бар эле. Мугалимдер программа берип атканда, булар баягы задание берип атканда, балдарга ушундай берет экен да, балдар мектепте окугандай эле да. Какой-то бир мындай скидка кылбайсыңарбы? Хотя бы 0,5% берсин да. Биз жетишпей атабыз чын эле. Байкуш балдарыбыз уже сабак окуйбуз дегенде эле бүттү. Үйдө уруш, тытыш болуп атат. Ал эмес, балам эмес, мен качып атам уже сабак жазаганда. Курчкырдал, Бишкек, Өзгөн, Араван, Ош жана Чүйдүн кээ бир аймактары болчу, жана Жалал Абад. Азыр баары тең кирип калды буюрса, 15 күн ичинде эгер жана штамм кирбей, ситуация туруктуу болуп турса, буюрса баары 100% окууга кирет.